анан бойлуң деген оюн кыргыздардан чыккан экен да, баягы пирамида кылып эмен топтоп алып туруп топ менен жыгытат го. Ошол эң кызык оюн бар булардын ичиндечи. Мен өз неберелеримден көрүп отурам. Телефондон бошобойт. Эч кимиси даже тамак жеп отурганда эки көзү телефондо, эмнени жеп атканын билбейт. Кыргыздын каада салты, үрп, адаты, ушуга чейинки жашап келген оюндарыны именно ушул компьютердик технологияга же жөн, турут, сүрөт, физкультура сабактарына киргизгенде гана биз баланы кыргыз экенин таанытабыз. Социологдор айтып атат. Кыргызстанда балдардын 4/1 суицидке учурап атат дейт. 4/1? 4/1 деп далилдеп атат. Мынучу. Ошо 9-10 старший класстын балдарыны ИВСке экскурсияга алып кириш керек. Бирөөнү зөкүлөнүп уруп бир нерсесин тартып албайт. Көрөр күнүн тиги деп көрсөтүп койгондо балага чоң тарбия берет да. Саламатсыздарбы? Эркин той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто эл агартуунун отличниги, эмгек сиңирген билим берүүнүн кызматкери Пазилет Тажибаева эжебиз келип отурат. Пазилет Тажибаева эжебизди чакырганыбыздын себеби азыр маектен соң билинет. Анда эмесе кош келиңиз эже. Рахмат. Саламатсызбы, жакшысызбы? Саламатчылык. Деги эле коомчулуктун көйгөйү болуп жаткан балдарды смартфондордон алыстатуу, интернеттен бир аз алыстатып пайдалуу жактарга багыттоо боюнча абдан бир кызыктуу сунуштарыңызды айттыңыз. Мына ошол боюнча бир аз кененирээк, түшүнүктүүрөөк айтып берип кое аласызбы кайрадан? Мен ушул 40 жылдан ашык мектепте иштеп келген мугалим катары ушу бүгүнкү окуучуларды мурдагы окуучулар менен салыштырам да. Эмне себептен бүгүнкү окуучулар ушунчалык агрессивный болуп калды? Биз мындай окуучуларды көргөн эмеспиз да, буга чейин андай болгон эмес. Мугалим ушунчалык авторитетный болуп, тияктан келатканда ордунан тура калып, саламдашып, жол бошотуп, ушинтет эле. Бүгүнкү окуучулар андай болбой калды. Сыйлоо деген нерсе жок мугалимди. Ошон үчүн ойлойм, ошол эле окуучу ата-энесин деле сыйлабайт. Мугалимди сыйлабагандан кийин ал сөзсүз ата-энесин да сыйлабайт. Ошон үчүн биз эмнени жоготтук деген аябай ойго батам да. Ошон үчүн көп жерде выступать этип айтып атам, ай токтогула. Башканы коюп манастайт деп туруп башташат да көп сөздүчү. Мен бүгүн айтып атам, бүгүн самый необходимый нерсе башканы коюп баланы айт деп атам. Биздин келечегибиз болгон бала бүгүн кандай келатат? Биз кандай балдарды тарбиялап койдук? Биздин ордубузду кандай балдар басат? Мына ошого ар бирибиз кызыктар болушубуз керек, жоопкер болушубуз керек. Кандай кызматта турбайлы, жөнөкөй адамбызбы? Биз келечек үчүн балдардын алдында сөз кошууга, өзүбүздүн билимибизди кошууга милдеттүүбүз. Мен ошондой деп эсептейм, ошонун артынан чуркап жүрөм. Мен өз неберелеримден көрүп отурам. Телефондон бошобойт. Эч кимиси даже тамак жеп отурганда эки көзү телефондо, эмнени жеп атканын билбейт. Кайсы жерде отурганын билбейт. Социологдор айтып атат. Кыргызстанда балдардын 4/1 суицидке учурап атат дейт. 4/1? 4/1 деп далилдеп атат. Мынучу. Демек уже андан бери 4/2 болуп калгандыр. 4/3 болуп кеткендир. Коркунучтуу нерсе. Бул жугуштуу оорудай болуп эле келатат. Муну орустар бекер айткан жок. Игромания хуже наркомания деп атат. Көрдүңбү, наркомандан да жаман нерсеге биздин балдар кирип баратат деген сөз. Бүткүл коомдогу ар бир адам биз ойлонушубуз керек. Кантип ошо игроманиядан алып чыгып кетиш керек? Өткөндө мына паркта дем алып отурсам, тетиги жерде отурсам, бир аял отурган экен, сүйлөшүп, экөөсү сүйлөшүп калдык. Ал айтат, ошо игровой залда пол жуат экен, техничка. Ошол айтып атат, мен таң калам дейт. Окуу мезгилинде эле дейт. Азыр эми каникулда Кудай берип калды дейт. 5-класстан өйдө балдардын бардыгы ошо жерде отурат дейт. Көздөрү кызарып эмесине чыгып кетейин десе дагы компьютерде отурат дейт. Анан байкап мындай карасам, вообще ужас эмелерди көрүп атат дейт. Окмуш жаман нерсени көрүп атат. Анан айттым дейт, 5-класстын баласы, сен ата-энең барбы, кетпейсиң үйүңө? Жатып калат, башын ушундай койгон боюнча уктайт дейт, өзүн билбей. Кайра турат да, кайра эле баштайт. Демек, компьютердик клубтарда уктап да калып атышат балдар. Уктап да түнү менен калып атат деп ушулай эле өзүнүн эмеси менен айтты да. Сиз мугалим экенсиз, мен техничка болуп жүрөгүм ооруйт. Биздин балдар ушинтип. Кайсы балдар алар ата-энеси контроль кылбагандар.
эже жанагы сиздер сунуштап жаткан мектеп программасына кирип жаткан долбоор бар экен, экинчи класстан 4-класска чейинки баштапкысын киргизип атасыздар да, ооба. мына ошол сиздер киргизип жаткан долбоор, анын ичиндеги темалар балдарды кандайдыр бир деңгээлде интернет желесинен куткарып алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол жөнүндө бир так анан нуска жакшы бир мындай да бул биз таптакыр эле телефондон үзүп албайбыз. Уже поздно. Бала кирип кеткен анын ичинечи. Болгону мына 19-жылы окумуштуулар менин окуучу кызым илим жактады. Кантип ушул компьютерде ойноп аткан баланы буруп кетүүгө болот жакшы жакка деп, жаман нерселерди көрбөй дегендин эмесини иштеп чыккан, наукасын иштеп чыгып, сунуш кылып, госстандарттан өтүп, Министерство образованияга берилип, бирок 3 жылдан бери алар сабак катары өтпөй атат. Ошонучу эмнеге кайдыгерлик? Ал билбей атабыз да, бала кантип кетип атканын биз анализ кыла албай атабыз. Мен ушул маселени көтөрүп, бүгүн мына сентябрдан баштап киргизиңиздер, депутаттарга чуркадым, министрлердин баарына кирип чыктым, айттым, мына Касыманбетовго айттым. Ал абдан колдоп чыкты, абдан туура айтып атасыз дейт. Министрлерге, башкаларга задание берип, давайте сентябрдан киргизгиле деп атат. Ушу сабакты 2-нчи класстан 4-нчи класскача киргизиш керек. Алар ошол эле предметке бөлүнгөн да, бөлүнгөндө сүрөт, труд сабактарына пайдаланып коюп атышат. Или физкультурага. Ал нерсенин өзүнүн орду бар. Мунаны кыргыздын каада салты, үрп, адаты, ушуга чейинки жашап келген оюндарыны именно ушул компьютердик технологияга же жөн, труд, сүрөт, физкультура сабактарына киргизгенде гана биз баланы кыргыз экенин таанытабыз. Ошол жаман оюндардан алаксытабыз. Бул семейный игралар, мектепте да өтүлө турган игра деп бөлүп, ошону бүгүн азыр бүт эме кылып, документтештирип, жазып чыгарып бүттүк. Муну биз жогорку кеңешке да демонстрация кылдык. Министрликтин, Маданият министрлигине, образованияга жасадык. Касманбетов өз көзү менен көрүп, колу менен тааныды, укмуш деди, укмуш сонун. Биз ушул метод менен действительно ошо балдарга пайдасы тиет, балдарды буруп кетсе болот деп бардык оюндарына алышты. Демек, Кудай буйрса, келерки окуу жылында, жаңы келе жаткан окуу жылында ошол сиздердин долбоор ишке ашыптыр, мектеп программасына кириптир. Демек, биз мындай балдардан бир жакшы өзгөрүүлөрдү, психологиялык өзгөрүүлөрдү күтсөк болот экен. Бой жетип калган окуучу менен мугалимдин ортосундагы конфликт келип чыкканда, мугалим кандай кадамдарга баруусу керек? Ошол баланы кантип өзүнө ынандырып, кантип мындай мугалим катары өзүнө баш ийдирип же тил табышып алууга болот? Ушул боюнча бир кеп кеңеш берсеңиз. Бул боюнча мен ушул көп жылдык стажымдан айтам да, класс жетекчи көп нерсени чечет. Класс жетекчи дайыма начальник классты бүткөндөн кийин 1-нчи класс жетекчиликти алыш керек да. 5-нчи класстан тартып алып, ошону 11-нчи класс чыгарыш керек. Бизде кандай? Кайсы бир класс жетекчи жок болуп калса эле 7-нчи, 9-нчу, 10-нчу классты бирөөгө эле бере коет. Сенин классың жок экен деп. Баягы өгөй эне башкаргандай болуп калат да. Мен дайыма айтам, жок, мен бирөөнүн классын албайм мен. Ушу башынан тарбиялап алып чыгып кетем, вот ошондой результатты көрөсүңөр дейм. Бир кол, бир эне менен тарбияланыш керек да, ушул нерсеге жетишкенге аракет кылыш керек, бул чоң нерсе. Раз мен 5-нчи класстан алдымбы, баланын кыялында уже мен начальник класстын мугалимиден сурап алам. Мунун кыялы кандай, мунун ата-энеси кандай, тигиси кандай, мунусу кандай, эмне деген жаман өнөрү бар, жакшы өнөрү бар. Баарын билип алып туруп, анан сентябрда ошого карап туруп алып кетем да, анан баланы чакырам. Бизде ата-эненин күнөөсү бул. Начальник класста окуганда ата-эне аябай чуркап, танда бергенге аракет кылып, мугалимге тим эле подход кылышат, чынын айтканда. Анан как только старший класс өткөндөн кийин бүттү, таштап атат баласы. Родительский собранияга да келбейт, башка ай окута бербейсиңер айлык алгандан кийин. Силердин жумушуңар да бул дейт. Жок. Күнүгө керек болсо бала жөнүндө ойлоносуңбу, мугалим менен азыр телефон деген бар. Мурун жок мезгилде иштеп жүргөнбүз. Сурап коюш керек, эмне болду? Бүгүн балам кандай отурду? Жакшыбы, жакшы. Тил табышууга мүмкүн болбой калган сыяктуу бир балдар кездешет кээдечи. Ошондой балдар менен кантип иштешесиңер? Мугалим сөзсүз ар бир ата-энени чакырып туруп, мына балаңдын жаман кылыгы бар экен, сен билесиңби, байкайсыңбы, кандай кылып экөөбүз отуруп ушуну жок кылабыз.
деп задание менен иштеш керек ошо баланын үстүнөнчү. Ошо баланын дагы бир кызыккан нерсеси болот. Ал ууру болсо деле, тууру болсо деле, башка болсо деле, анын бир мечтасы болот. Ошо баланынчы кыялы болот. Анан көп учурда эле мына мектепте начар окуган, турмуштары начар балдарды кемсинтет дагы бул бала ажырап калат да. Класстан ажырап калат, ага мугалим да көңүл бөлбөйт, окуучулар, ата энеси да көңүл бөлбөй эле көчө баласы болуп чоңоюп калгандар. Анан мугалим жанагындай катуу кагып силккенден анан агрессивный аракет кылып коюп атпайбы. Ошон үчүн абдан баланы билип туруп, мүмкүн кээ бир балдардын бир артисттик жөндөмү бар да, сабакты билбеген мененчи, ошонусун өнүктүрүш керек. Кээ бир балдар ушундай сонун стих айта алат да. Жакшынагай, кээ бирөө ушундай бийлейт, ушундай кээ бирөө ырдайт, ушундай бир талантыны бекем кармап, может быть кээ бир бала инструмент жакшы ойнойт, кайсы бир. Ошонун ар бир бала таланттуу болуп туулат да. Биз ошону ата эне байкабагандыктан баланы нөлгө түшүрүп алабыз. Ошонусун байкап аракет кылып, ой, сен мындай кыйын баласың. Макташ керек аны. Жаманда урушуу, ортого салып, чоң собранияларды айтып, мына ууру, анан кийин бул аферис, анан тиги бу дегенде бала тескери кетет. Ошон үчүн агрессия пайда болуп атат. Баягы жаман деген сайын жаман жагына кетет. Жаман болот. Ооба. Ошон үчүн ушундай конфликтке барбаш үчүн айрыкча 9-7 класстан 9-10 класска чейин балдар переходный возраст болот дагы. Бул эч кимди укпайт. Таптакыр ата энени да признавать этпеши мүмкүн, мугалимди да, чоң кишилерди дагы. Бирок ошолорду абдан мындай психологический мамиле кылыш керек да. Сен кыйынсың, жүр, чоң чогулуштарга чакырып, чоң класстарга аралаштырып, өзүнчө мына кыйын, жаман жагын таптакыр айтпаш керек ошо баланычы. Класстан бөлүнүп калган балдар жөнүндөчү, баягы тентектиги жагынан, тартиби жагынан, же начар окугандыгы жагынан айтыла берип, баягында баягы кодуланып, бөлүнүп калган чын эле ушундай балдар бар. Мына ушундай балдардын ички көйгөйүнө кантип киресиздер? Үй бүлөсү менен тыгыз байланышпасаң билбейсиң ички көйгөйүн. Балким анын энеси жоктур, балким атасы жоктур, балким таптакыр үйдө семейный жашоо начардыр, мигранттыр. Ушуга карата мамиле кылыш керек. Анын бардыгы ошол тагдырыны барып, үйүнө барып көрүп, эмне шарт, кандай жардам кылам деп, азыр жардам кыла турган адамдар да көп мурдага карагандачы. Керек болсо ошо материалный жардам кылганга чейин, бирок аны эч кимге айтпаш керек. Башка окуучуларга такыр айтпаш керек. Материалдыктан тышкары жан дүйнө көйгөйү. Жан дүйнө көйгөйү боюнча сүйлөшүш керек. Эмне кыйынчылык бар, үй бүлөсүндө эле көрүнүп калат. Ал вообще бекер эле үйдө да иш жок, буякта да иш жок отуруп калган балдар ушундай болот да. Ошону иш менен заниматься кылдырыш керек, ата эне менен сүйлөшүпчү. Кайсы бир жерде бир пайдасы тие турган нерсе ишти кылдырыш керек. Бала качан өзүнүн эмгеги менен кичинекей тыйын тапканда аябай бактылуу сезет өзүнүчү. Өзүнүн тыйынын ушунчалык асырап кармаганга аракет кылат. Ошого бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Любой жерде баланын тыйын таптырып, кичине иште туфли аласың, кийим аласың, эртең сентябрга мени багасың деген сыяктуу бир тарбия болуш керек да. Мээримдүүлүк менен ишенимди бериш керек. Ошо 9-10 старший класстын балдарыны ИВСке экскурсияга алып кириш керек. Кандай шартта түрмөдө отургандар жашайт. Аны көргөндө эле булардын жүрөгү түшүп калмак. Экинчи уурулук да кылмак эмес. Бир комнатада отуруп тамак ашы жаткан жери, ошо жерде баягындай кылып атканы таптакыр караңгыда отурат да, бардык замоктор жабылып, эми тешиктен тиктейсиң да. Ошону көрсүн бала. Анан эмне деген ойго эч качан уурулукка да барбайт. Бирөөнү зөкүрлөнүп уруп бир нерсесин тартып албайт. Көрөр күнүң тиги деп көрсөтүп койгондо балага чоң тарбия берет да. Жанагы долбооруңуз тууралуу кайра бир сурайын. Кудай буйрса кабыл алыныптыр, кириптир. Мен билишимче анын ичинде жалаң сиздер эмени киргизиптирсиздер, улуттук оюндарды. Оюндар. Тогуз коргол, шахмат. Тогуз коргол, шахмат. Топташ. Топташ, ләңги. Анан бойлуң деген оюн кыргыздардан чыккан экен да, пирамида кылып эмен топтоп алып туруп, топ менен жыгытат го. Ошол эң кызык оюн бар булардын ичиндечи. Абдан кызык оюндар бар. Чүкөп оюндарынын түрлөрү бар, анда ойноштун түрлөрү бар. Ушуга балдар абдан кызыгат экен да. Чүкөп оюндары да. Чүкөп оюндары бар мунун ичиндечи. Бул эми 4-класстан кийин канчанчы класска чейин уланышы мүмкүн? 11-класска чейин ойной берет.
ошондо жанагы сүрөт эмгек сабактары немеден чыгып калса, программадан баягы класс жогорулаган сайын чыгып калат го. Ошондой информатиканын курамында эле кете бериши мүмкүн, же болбосо класстан тышкаркы сабактар бар, факультативный занятие деп койчу мурун. Ошол менен эле кете бериши мүмкүн. Даже ушул кураманы үй бүлөдө ойносо да болот. Ушул жерде бир балансыр дегени бар. Ушунун ичинде мен ушу азыр балам үлгүрбөй калды, алып кел дедим эле да. Мындай эле оюнчук тике чыкканыңда кылтыңдап турат да, асты тегиз эмес. Ушу шарик айланат, лабиринт менен айланат да, ошону айландырыш өтө кыйын. Мына буну чоң адамдар үчүн да пайдаланса болот деп көрсөттүк. Дайыма компьютерде отуруп чарчайсың го. Ооба, аябай чарчайсың го. Ошондо ошого чыгып туруп 5-10 мүнөт занимация этип койсоң 5 километр чуркаганга барабар. Связка аны ким ойлоп тапты же? Муну Россиядан, чет мамлекет, Америкадан бир окумуштуулар тапкан. Бирок аны биз Кыргызстанга бир жигит алып келди азыр. Ушул нерсени себеби өзүнүн баласы мектепке албайт, тили дагы мындай кээ-бир тамганы айта албайт, памяти начар, анан айтканда бар, психологко бар, логопедке бар, тигиге бар дегенде алар жок, оңдоого болбойт, бул уже мындай туулуптур. Сен лучше инвалидтердин мектебиге бергин деп атпайбы. Анан жаш жигит жаны чыгып, мен кантип ушундай бир мен өзүм нормальный, тиги нормальный болсо, кантип ана мен ненормальныйга берем деп намыс кылып изденип, интернеттен чыгып отуруп таап, өз колу менен жасап, 6 айдын ичинде баласын ошо нормальный балага кошуп койду. Касымбетов айтып атпайбы? Давайте бардыгына таратабыз. Бул для взрослых тоже керек. Анда 20 түрү бар. Бир эле түрү эмес. Ошону дагы жанагы улуттук оюндарга кошуп киргизип берип атабыз. Эми интервьюнун аягында жалпы кыргыз элине болгон өзүңүздүн каалоо тилектериңизди мен ушу каалоо тилегим эле ушул. Өзүмө кайсы нерсени кааласам, элдин баары ошону каалайм. Элде ушундай бир сонун балдар чыкса дейм, келечегибиз мыкты болсо экен дейм. Кыргыз деген улут жоголуп кетпесе экен деп переживать этем мен. Бүгүнкү күнү мына тилди жоготуп атабыз. Ушул эле оюндар тилди дагы өнүктүрөт. Кыргыз тилини, өз үрп адатыбызды, каада салтыбызды балдарга өнүктүрсөк экен деген тилекти айтам да. Урматтуу Эркин Той YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз менен чогуу 72 жашка чыкса дагы өзүнүн жигердүүлүгүнөн жазбаган, ушунчалык коомдо бир пайдалуу, аябай бир активдүү иш алып барып жаткан Пазилет Тажибаева эжебиз болду. Саламатта калыңыздар.